Төп райондук бейтапканасына акыркы үлгүдөгү рентген аппарат орнотулууда. Эски жабдуу көп учурда бузук турчу. Аны жаңылап берүүнү 2008-жылдан бери сурап келишкен. Бул жерге кошумча көчмө рентген жабдыгы да келди. Аны менен ордунан козгобой турган оорулууларды тартууга болот. Бул жабдыктар донор уюмдардын жардамы менен алынды. На старом аппарате мы работали с 86 года. Эски аппарат менен 1986-жылдан бери иштеп келдик. Талапка жооп берчү эмес. Акыркы 7-8 жылдан бери эле жаңы рентген аппаратын сурап жүрчүбүз. Эми берилди, азыр орнотуп бир сыйра сынап көрдүк. Аппараттын мүмкүнчүлүктөрү абдан көп экен. Жыйынтыгын компьютер аркылуу эле бири-бирибизге жөнөтүп, бейтаптын анализин талкууласак болот экен. Медициналык 2 тез жардам унаасы да алынган. Алар учурда алыскы 2 айылга кызмат кылууга жөнөтүлдү. Быйыл мамлекеттен дагы бир тез жардам унаасы берилди. Муну менен абал бир топ жакшырды дешет. Бирөөнү болсо 4-чү ферма деп коет, Каркырага берилген. Анан 2-чи машинеси Сарыкөл деген ГСВга келди. Оборудованиясы эле ар бир машине 5,5 миллиондон турат экен. Миллион сомдон. Экөөнүн ичиндеки жабдыктары 4 миллионго барабар болду. Жакшы жабдыктар келди, анан жүрөк тарткан 2 деп коет аппараттардан биринчи жардам бере турган ушундай аппаратуралар ичинде бар экен, машина бүт деген оборудование экен. Төп райондук бейтапканасына тийиштүү имараттардын баары эскирген. 10 чактысынын жарымы кулап калуу коркунучунда турат. Мындан улам медициналык тейлөө аксап, бейтаптар көп учурда Каракол шаарына жөнөтүлөт. Бул жагдай 2016-жылдары эле эске алынып, 60 орундуу жаңы имараттын курулушу башталган. 7 жылга созулуп кеткен курулуштун быйыл бүткөрүлүшүнө үмүт артып турушат. Быйыл бүтөбүз деп турабыз. Бул жерде деген эми заманбап оборудованиясы менен хирургический отделение, анан кийин родильный отделение деп ушундай пландаштырып атабыз. Ушу күтүп атабыз. Мамлекетке чоң рахмат, бюджеттен салынып атат. Жалпы Ысык-Көл облусундагы райондук бейтапканаларда имараттар боюнча абал оор. Мындай курулуштар дээрлик баарында башталып, бирок аягына чыкпай турат. Тоң районундагы имарат бүтпөй турат. Больницанын, оорукананын имаратынын bir 3-4 жылга созулуп кетти да. Жетегөз районунда жаңы салынчу дагы бир имарат башталып элек ал дагы проекти баары даяр, быйыл башталат деп атат. Эми бизге бир ошо жаңы типтеги стандарттарга туура келген, ошо биздин инфекциялык көзөмөлдөнүн стандарттарына туура келген оорукана керек да. Бул областтык оорукана болуш керек. Райондук бейтапкананын дары-дармек менен камсыздоого дагы жакшы эмес. Башка аптекачы Анаркүл Миназарованын айтымында азыр эң керектүү 10дон ашык препарат жетишсиз. Дарылардын көбү чыкпай атат. Украинада согуш болгонуна байланыштуу украинский премиялердин баары жок, препараттардын. Мисалы балдарга керек болгон бабочкабыз жок, внутривенно жасаган. Физрасторубуз жок, эйфилин жок болуп атат, нитроглицерин, вампулак жок, кардарон жок. Анан жакында тендерге заявка берилди. Мурунку тендерден да калып калган 370 миңдин товары келген эмес, чыкпай койгон да тендерден. Мындай абал азыр облустун бардык район шаарларында өкүм сүрүүдө. Эжел Мерсбек, Бакыт Шайымбетов, Ала 24, Ысык-Көл болсо.